Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бул видео шишик жөнүндө. Адамда болуп жаткан кандай гана симптом болбосун, анын эки себеби бар. Симптом бул белги. Адатта сизде боло бербеген белгилерди симптомдор деп айтабыз. Мисалы, адатта баш ооруй бербейт. Адатта денеге жагымсыз нерселер чыга бербейт. Ошолордун бири бул денеде болуучу ар кандай шишиктер. Буну дагы симптом деп айтабыз. Мисалы, көзүңүздүн айланасы шишип калышы мүмкүн, жүзүңүз шишип калышы мүмкүн, колдоруңуздун бармактары шишип калышы мүмкүн, балтырларыңыз шишип калышы мүмкүн, буттун ушул төмөн жагы шишип калышы мүмкүн. Ошол дагы өз алдынча бир симптом. Бирок симптом бул диагноз эмес азырча. Өйдө да айтып өттүм, адамда болуп жаткан кандай гана симптом болбосун, ал эки себептен болот. Биринчиси физиология, экинчиси болсо патология. Физиология деген сөз, мисалы, сиздин ушул айталы жүзүңүз шишиди бүгүн кечке чейин. Эртең менен ойгонгон болсоңуз, уйкудан турсаңыз, ал шишик жок болуп кетти. Муну биз физиологиялык шишик деп айтабыз. Эгерде ошол эле шишик эртең менен кетпеген болсо, бир канча күндөн бери сизде ал турса, бул эми симптом болуп калат дагы, сизде кандайдыр бир оору бар экендигинен кабар берет. Ошол учурда дагы дайыма эле сизден диагноз табыла бербейт. Демек, сизде ушул мисалы шишик бар туруп, ал көбүрөөк убакыт сизде туруп калса дагы, кандайдыр бир оорудан болбошу мүмкүн. Балким организм өтө чарчаган, балким организмге бир нерсе жетпей атат, жетишкенсинче бир нерсе ашыкча болуп жатат. Ошол себептен деле шишик болушу мүмкүн. Эми ушул сизде ушул симптом пайда болгондон кийин эмне кылышыңыз керек? Албетте, биринчи кезекте ушул үй бүлөлүк дарыгыңызге барып, андан кеңеш алсаңыз, балким сизге туура жардам берет. Анан ал врачыңыздын жардамы сизге ушул толук кандуу бир нерсени өзгөртө албаган болсо, анда анализ тапшырып көрүш керек. Чекап деп коебуз. Общий анализ крови, общий анализ моча, креатинин, АЛТ, АСТ, сахар крови, ТТГ, ушул 7-8 анализди тапшырыш керек болуп калат. Холестеринди дагы кошуп тапшырасыз, общий белокту дагы кошуп тапшырасыз. Ушул анализдердин жыйынтыгын ошол үй бүлөлүк дарыгериңизге көрсөтсөңүз, балким сизде кандайдыр бир оору болсо, алдын ала аныктап берет. Ушул орунда дагы бир нерсени айтып коюш керек. Албетте, кээ бир оорулар өзүн ушул сиз жабыркаган күнү эле сездирет. Мисалы, кээ бир аллергиялык реакциялар болгон учурда адамдын өмүрү жада калса коркунуч астында калат. Ал тез реакция берет. Балким 1 мүнөттө, балким 10 мүнөттө. Негизи көпчүлүк оорулар шашпай башталат. Айтайын дегеним, ошол сиздеги белги чын эле кандайдыр бир оорудан кабар бериши мүмкүн, бирок ал таптакыр ошол нормада деле болушу мүмкүн, мындайча айтканда. Бирок ошол сизде белги болуп, анализден бардыгы жакшы чыккан болсо, жакшы. Бирок кээ бир учурларда ошол сиздеги белгиге дал келип, анализден ушул сиздин диагнозуңуз дароо эле аныкталып калат. Ошол себептүү анализ тапшырып көрүш керек. Ушулардын жыйынтыгы менен сизге дарылоо планы жазылат. Көп учурда бул шишиктер, мисалы, жүздө боло турган болсо, бул бөйрөккө байланыштуу болуп калат. Бөйрөк ооруган болсо, жүзүңүздө шишиктер болушу мүмкүн. Эгерде сиздин ушул буттарыңызда шишик болуп калса, бул жүрөккө байланыштуу болушу мүмкүн. Эгер бүтүндөй денеңизде шишик болуп калган болсо, анда бул гормоналдык себептен болушу мүмкүн. Мисалы, гипотиреоздон болуп калышы мүмкүн. Анан ушул эки каптал жактарыңыз шишиген болсо, бул бөйрөк үстүндөгү безде маселе бар болгондон болушу мүмкүн. Ушул бардык учурда күмөнгө жараша сизге кандайдыр бир анализдер жазылат. Анан ушул орунда дагы бир айтып кое турган нерсе бар. Мисалы, анализдин дагы керектүүсү бар, өтө керектүүсү бар. Мисалы, мага консультацияга келген ошол
диабеттиктерге, сахарный диабети бар адамдарга көбүнчө сахар крови эмес, гликозированный гемоглобин деген анализди тапшыртам. Экөө бир эле нерсени сахарды көрсөтүп берет кандагы. Айырмасы, мисалы сахар крови бүгүн эртең менен тапшырсаңыз 7 чыгышы мүмкүн. Ошол эле күнү ошол тамактан бир 2 сааттан тапшырсаңыз 10-11, балким 15-кече чыгышы мүмкүн. Гликозированныйды 2 учурда тапшырсаңыз дагы сиздин ушул каныңыздагы сахар канча экендигин так көрсөтүп берет. Айтайын дегеним, маанилүү анализдер бир аз акчасы жагынан айырмалуу болот, бирок көбүрөөк информация берет. Мисалы бөйрөктүн анализи, креатинин деген анализ бар, и цистатин С деген анализ бар. Сиз ошол креатин тапшырсаңыз деле жакшы, бирок цистатин деген анализ көбүрөөк маалымат берет. Ошол себептүү зарыл анализдерди дагы биле жүргөнүбүз жакшы. Анан оорунун түрүнө жараша сизде аныкталган анализдер боюнча дарылана бересиз, кудай буюрса врачтын жардамы менен толук айыгып кетесиз. Кээ бир учурларда анализ тапшырсаңыз деле бардыгы жакшы чыгышы мүмкүн да. ТТГ деле норма чыгып атат, сахар жок, бөйрөк жакшы, жүрөк жакшы, баары эле жакшы чыкты, бирок сиз шишип жүрөсүз дайыма. Бул жагдайда биз эмне кылышыбыз керек? Бул жагдайда сизден сизге эки нерсени сунуштайм. Биринчиси туура тамактануу. Анткени ар бир жеген азыгыбыз биздин ден соолугубузду же жакшыртат, же жаман кылат да. Ошондуктан ар бир жеген азыгыбызга маани беришибиз керек. Адамдагы шишик эки нерседен болот. Бири туздан, экинчиси шекерден. Ошол себептүү ушуларды көбүрөөк камтый турган өзүндө кайра иштелген азыктар болот да, ошолорду мүмкүн болушунча аз жеш керек. Ошондо кудай буюрса сиздеги шишиктер кетет. Анан ошондо дагы жакшы жыйынтык болбосо, анда сизге ушул бир дарыны сунуштаймын азыр. Форсига деген дары. Форсига көбүнчө бул кант диабетинде, өнөкөт жүрөк жетишпөөсүндө, анан нефропатияларда, бөйрөк ооруган учурларда сунушталуучу дары жана өтөдө айтылган ар бир учурда бул дары чындыгында адамдын ден соолугун бир топ эле жакшыртып берет. Ошолорго сунушталат. Бөйрөк ооруса нефролог сунуштайт, жүрөк ооруса кардиолог сунуштайт, сахар болсо диабет, ошол эндокринолог врачтар сунуштайт ушул дарыны сиздерге. Анан бул дарыны ар бир адам ичиши керек деген дагы сөз жок. Мисалы диабетте болгон адамдын өзүнүн дарысы болот, тең башында жазылган. Жүрөктө маселе болсо анын дагы өзүнүн дарысы болот, бөйрөк ооруса бөйрөккө дагы көбүнчө ошол нефропротектор деп коет, ушундай дарылар сунушталат. Анан кошумча ушул форсига дагы сунушталышы мүмкүн. Бул өтө сонун дары. Ошол бейтаптар эгер давлениясы болсо, бөйрөк ооруса же диабет болсо, врач менен кеңешип ичсе болот. Анан дагы кимдерге сунуштайм бул дарыны? Чындыгында арыктоого дагы жардам берет, бирок арыктоо максатында ичпеш керек муну. Анткени баардык оорунун дарысы бар, бирок ушул ашча салмактан айыгыш үчүн кандайдыр бир дары ичиштин кереги жок. Болгон адам күчтүү болуш керек, өзүн өзү жеңе алыш керек. Анан өтөдө айттым, сиз текшерилсеңиз дагы, анализ тапшырсаңыз дагы эч кандай анализден жаман нерсе чыккан жок, баардыгы сонун болуп жатат, анализдер жакшы чыкты, ооруңуз жок. Анда эмне кылыш керек? Өтөдө айтылган диагноз, өтөдө айтылган ошол сунуштарды аткарасыз. Биринчи кезекте туз менен шекерди чектейсиз, анткени ушулар адамды шишитет. Өтө эле чектеп койбоңуз, жарым-жартылай чектейсиз. Ушинтип жашап көрүңүз 1 ай, 3 ай. Эгер шишик таптакыр кетпей койсо, анда ушул форсиганы ичип көрүңүз. Сары айдоочу дарыга караганда бул алда канча зыянсыз болуп калат, ден соолукка өтө пайдалуу. Ошол учурда ичип көрсөңүздөр болот. Адамда демек шишик бар, текшергилгенде диагноз жок. Ошол бейтаптар ичсе жакшы болот. Ошолорго негизинен бүгүн ушул форсига деген дарыны сунуштагым келди. Ар ким өзүн байкап көрсүн, ошол шишик бар жок экендигин оңой эле аныктап алат. Ошого жараша кандайдыр бир ошол өтөдө айтылган сунуштарды аткарууга муктаждык бар жок экендиги боюнча
сизде тыянак пайда болот деп ойлойм. Андыктан өзүңүздү байкап көрүңүз. Анан бөйрөк ооругандар, анан ушул сахары бийик жүргөн бейтаптар өзүнүн врачы менен кеңешип ушул дарыны жаздырган аракет кылыш керек. Чындыгында бул өтө сонундуу дары, өтө пайдалуу дары. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болмосо сөзсүз түрдө сактап алыңыз. Анан башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыз. Комментарийге суроолоруңуз болсо жазып койсоңуз болот. Ушул Форсига деген дары боюнча, идеге эле ден соолугуңуз боюнча.